Атакул мырза айткандай пай деген трак экен. Азыр толук маалымат берем. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Чикагодан сиздерге жалындуу салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 12-июнь. Көптөн бери айтып жүрөбүз. Кыргызстанда жашап, Россияда, Европада жашап, Америкадан трак алып иштесеңер болот деп. Төл башы. Бүгүн абдан кызык видео тарткантам. 300дөн ашык мекендештер менен сүйлөшүп атып, ошонун ичинен 10 чакты реалдуу мекендештерди таап сүйлөшүп жатабыз азыр. Бул тракты биз Небраска штатынан алып келдик. Бүгүн эртең менен келип токтоду. Азыр мен бул трактын тарыхын айтып берейин. Бул тракты биз Эрлан деген инвиске алып жатабыз. Мага күн сайын 3 мал чалчу. Алмаз байке, мен трагым качан келет деп бул тракты алыш үчүн биз 2 жумадан ашык сүйлөшүп калдык. Сардар инвис Небраскага учуп барып алып келди бул тракты. Бул деген өзгөчө трак. Достор, биз айтып коебуз да, Volvo'лардын чоң атасы бул 860 дейбиз да. Бул Volvo'лардын чоң атасынан дагы бийик турган трак, анткени үстүндө көрдүңөрбү? Globe Trotter деп жазылып турат. Бул өзгөчө комплектациядагы трак. Могул жерде атайын жылтырак хромированный нерсеси бар экен, мыяка номер тагылат. Үстүнө дагы Globe Trotter деп жазылып турат. Булардын өзгөчөлүгү мына мол жагы дагы хром болот дагы, мыяка дагы Globe Trotter деп жазылып, анан мыягын көрүп атасыздарбы? Мыягынын бүт баары лампочка болот. Бул 2022 жылкы трак. Эрлан инвис менен абдан көп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Эртең менен трактын сүрөттөрүн абдан көп салып ийгем. Биз Небраска штатынан бул дилерден алып атканда баардык дөңгөлөктөрдү жаңы салып беришти, достор. Бул деген Goodyear деген дөңгөлөктөр экен. Бул дөңгөлөк Кудай буйрса 2 жылга чыдайт. Кудай буйрса мына иштеше баштадык. Бул төл башы эң биринчи трак. Майлуу сүттүү болсун деп атабыз. Апапакай болгон трак экен. Бүгүн эртең менен Эрлан инвис менен сүйлөшүп, үй бүлөсү менен дагы видео звонок менен сүйлөшүп, анан Эрлан инвистин апасы 73 жашта экен. Сизге чоң жалындуу салам. Апабыз бизге бата берип, ошо Кыргызстанга салымыңарды кошуп, Кыргызстанда жашап жаткан мекендештер менен иштешип жатып турсуңар. Жолуңуздар ачык болсун деп батасын берди. Биз дагы апакебизге 100гө чыгыңыз деп батабызды бердик, достор. Сырты да жул элек. Эми буларга сайындарын баарын чаптап, регистрейшн документтерин бүт баарын тактап, анан бул трака деген биз жаңы келген балдарды отургузбайбыз. Биздин компанияда иштеп жүргөн, опуттуу компаниянын трагын айдап жүргөн бир жигитти бул жака отургузуп, анын бошогон трагын анан бизге жаңы орношкон балдарга беребиз, достор. Анда ичин бир сыйра көрсөтпөйүнбү? Мына көрүп атасыздар, ичинин бүт баары идеальный деп койсо болобу. Анан 455 аттын күчү бар экен. Анан монусу дагы 1850 экен. Бул мындан жогору болбойт го дейм. Кээ бир трактардык мояктан деген 1650 ушундай болуп калат экен, жакшы тартпайт экен. Так, азыр ичин бир сыйра сиздерге көрсөтөйүн. Эми окшош эле да. Иштери 860 мен деле алгам. Бул иштер окшошуп кетет экен, бирок булар комплектациясы боюнча биздин алган тракторго караганда кичине жогорураак турат. Мыякта болсо папкада бүт документтердин бүт баары бар. Бул столду ылдый жаткызып мыяка бир киши жатып алса болот. Анан экинчи этажды дагы бул жака жаткырганда, достор, азыр муну чыгарып койсо болот. Мыяка муну эмне үчүн коюшат? Муну деген экинчи этаждагы жаткан киши ылдый жака жыгылып кетпесин, уктап жатканда деп, анан атайын ушундай ремендерди коюп коет. Дагы эмнесин көрсөтөбүз? Бул жака телевизор орнотсо болот. Мыякта шкафтар. Булардын бүт баары, шкафтардын баары жабылат экен. Үстүндө дагы шкафтар бар. Бул жагында дагы бир шкаф. Анан бул жака микроволновка коюлат. Айдоочуга микроволновка керек да.
сурмаларын бүт бары мына өзүңүздөр көргөндөй жабылат. Анан деген бул жакта холодильниги. Мына холодильниги мыякта морозильниги бар, бүт бары иштейт. Биз азыр өчүрүп койгонбуз аккумуляторду, ажыратып коебуз да негизи көпкө трак токтогондо. Мен дагы ак жардактын ичинде мондай полкалар жок болчу. Мыякка суу салганга абдан удобный. Так, эми мына буларды деген могу столду деген жаткызып, моягынан тарта турган жери бар болуш керек. Мондайдан жаткызып туруп, анан үстүнө эмелерди коюп койсо болот. Эми жолдо эс алып жүргөндө мындай удобный да. Тамак ичкенге, компьютерден бирдеме караганга 2-4 киши батат да, мыякка 4 киши кобурашып отурганга. Мына өзүңүздөр көргөндөй төл башы Кыргызстан менен иштеше баштадык, достор. Ерлан энем бардыгы жакшы. Мына Кыргызстандан жиберген жана биринчи взнос деп коет, ошол акча келди. Өзүм барып лично тозуп алдым. Баары ойдогудай болот. Мына Кудай буйрса, жаратканыбыз ушул күндү туш кылыптыр. Дагы 3 тракты алып келгенге аракет кылып атабыз. Ушуга окшош 22-жылкы бирок свети жана оранж деп коебу, башкача свет. Ошондой 22-жылкы трактарды азыр сүйлөшүп атабыз. Эгер алар келип калса, Кыргызстанда жашаган мекендештердин экинчиси, үчүнчүсү менен төртүнчүсү деп иштетишип кете беребиз. Бирок баардык мекендештер эмес, достор. Анткени мен деген 300дөн ашык мекендештер менен сүйлөштүм. Ошолордун ичинен 10 чакты гана мекендешти тандадым. Бул трак системасын кичине түшүнгөн, бирибизди түшүнгөн. Кээ бирлер айтып атпайбы, эски трак менен иштейбиз деп. Кыргызстан үчүн болбойт. Ушундай состояниясы кычыраган трактор менен гана иштешибиз керек. Анан бул жакта эмнени айтабыз азыр? Ишин көрдүңүздөр да, достор. Кудай буйрса мына иш башталды. Төл башы. Ерлан энебиз айтты, Алмаз байке, эгер керек болсо мен чакан видео тартып, ыраазычылыгымды билдирип, ушу Алмаз байке менен MW менен иштеше баштадык, Сардар энем менен, Нурсултан энем менен иштеше баштадык деп видео жиберейин. Трак мага абдан жакты. Мага эң негизгиси жакшы айдоочу коюп бергиле. Анан достор түшүндүрүп коюш керек. Көп мекендештер түшүнбөй атат. Бул тракты күчтүү айдоочу айдайт. Айдаганда атайын өзү Telegram каналды колдонот. Ошо Telegram каналы аркылуу диспетчерлер менен жана жүк таап бере турган балдар менен Ташкентте турат, алар ошолор менен сүйлөшүп турат да. Анан биз ошол Telegram каналга бул Ерлан энебизди кошобуз. Кыргызстанда жатып алып, өзүнүн айдоочусу менен WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, кайсыл жерде жүрөт, кайсыл штатта жүрөт, эмне жүктөрдү алып атат, баардык нерсесин көрүп турат. Анан жумасына бир жолу стейтмент чыгат. Стейтмент деген бул деген зарплата да. Ошол жактан баардык нерсени көрөт. Керек болсо айдоочусу менен кеңешип, тууганча иштешсе, ошо айдоочусу эле баардык маалыматты берип турат. Ооба, байкеси, менин зарплатам мынча чыкты, силердин доходуңар мынча чыкты, мындай расходтор болду, мынча солярка коюлду деп баардык маалыматтарды берип турат. Анан ошо азыр Ерлан энебиз менен сүйлөшөбүз. Мен азыр деген Кудай буйрса бул тракторго сырттарына сайындардын баарын чаптап, лотбук, изипес, припес бүт баарын даярдап, анан 1-2 күндө жолго чыгып кетет, достор. Ошондой чакан видео кылып койдум. Видеону жыйынтыктап жатып, сиздерге дагы бир жолу трактын сыртын көрсөтүп коеюн. Ичин көрдүңөр да, достор. Азыр трактын ичин көрдүк, сыртын дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Volvo'лардын чоң атасынын атасы деп койсок болот. Globe Trotter. Көрдүңүздөрбү? Мындай лампочкалар капталына бардык эле Volvo'ларда жок. Астыңкы дөңгөлөгү да жаңы, мыякта 10 дөңгөлөк болот. 10 дөңгөлөгүнүн баары жаңы. Дагы бир сыйра тегеретип коеюн. Буйурсун, Ерлан энем. Ак жолтой машина болсун. Кудай буйрса, жолдо калбай, бузулбай. Биз атайын айтып атпайбызбы? Кыргызстан менен иштешип калсак, только ушундай тракторго кимдер макулдугун берип, баардык сүйлөшкөн нерселерге түшүнүү менен карап, ой жүгүртүү кылса, ушинтип иштешебиз, достор. Көрдүңүздөрбү? Кычыраган дөңгөлөктөр,
бардыгы сонун. Эми бул тракты айдаган биздин мекендешибиз да сүйүнөт да. Анан буну сүйлөшөбүз достор. Кандай алып иштетебиз? Биз Эрлан энибиз чечет. Бул трактын ээси Эрлан энибиз болгондон кийин Эрлан энибиз муну жумасына бул тракты деген 1500гө берсе болот. 1500гө берип айына $6000 алып иштетемби же болбосо процентке берип анан жумасына 1,5-2 миң алып айына 7 000-8 000 алып иштетемби деп Эрлан энибиз өзү чечет. Дагы сүйлөшүүлөр жүрөт жолго чыгаардын астында. Достор, мына Кудай буйурса төл башы бул биринчи трак. Volvo'лардын чоң атасы Globe Trotter. Эрлан энибизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Калган мекендештер менин WhatsApp номериме чалыңыздар. Бирок араңыздардан тандайбыз. Дагы көптөгөн мекендештерибиз бар. Дагы бир 10 чакты мекендештер. Азыр алып келген трактарды четинен ошол мекендештер менен иштеше баштайбыз. Мага абдан жакты бул тракчы. Муну айдаган айдоочудан кийин Эрлан энибиз сураганда моундай трак экен деп айтат. Бир жеринен маякпайт. Бүт бары идеалдуу акыбалда достор. Мына бир сыйра тегеренип койдум. Бул жакта да абдан ысык болуп атат. Кээ бир мекендештер айтып атат, ооба, Кудай буйрса, баары жакшы болсо 2 трак алабыз, 3 трак алабыз, 5 трак алабыз дегенде мекендештер бар. Бирок кээ бирлер айтып атат, биздин атыбызды чыгарбайлы койгула, эч кандай видеодо биздин атыбызды айтпайлы койгула. Ар кандайлар болот дейт. Көрө албагандар бар дейт. Көз тиет дегендер бар дейт. Ошон үчүн эң негизгиси Эрлан энибиз бизге ишенди, биз иштешип атабыз. Эгер силер ишенсеңер, силер менен да иштешебиз. Ошондой достор. 5 кол тең эмес. Көрө алгандар да бар, көрө албагандар да бар. Кээ бирөө Кыргызстанда жатып алып ушундай койгон трактарды Америкадан иштешип атса, Америкада иштеп аткан кээ бир адамдар ичкүйдүүлүк кылып, туура эмес маалыматтарды да беришет да. Ошондой достор, кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Кудай буйрса баары жакшы болот. Эрлан иним сарсана болбо. Баардыгын тууганча жакшы карап беребиз, Кудай буйрса.